Можже дарат алып атканда ортодо башка адамдар менен сүйлөшпөй алыш керек. Хадистерде келет, дарат алып атканда бирөө салам айтса, саламга салам кайтарбай эле кой дейт. Бул ибадат дейт. Зарылчылык болуп калса мейли эми айтып коебуз, сүйлөп коебуз, бирок мүмкүн болушунча көңүл буруш керек, бул мен ибадат кылып атам депчи. Алла Тааланын тазалыкка берген буйругу, я Алла, мына ушу денемди тазалап атам, сенен суран үчүн мен ички дүйнөмдү тазала. Сенен суран үчүн мен ички дүйнөмдү тазала деп. Алладан ушу тилек менен тазалануу, агаруу, оңолуу, ушу тилек менен даратасак, Алла Таалам ички дүйнөбүздү тазалайт. Ички дүйнөбүздү тазалайт Алла субханаху ва таала. Жана ушундай пайгамбарыбыздын хадистерине бекем ишенейли. Бетибизди жууп атканда көз менен, мурун менен, тил менен болгон күнөөлөр кечирилет. Колубузду жууп атканда кол менен кылган күнөөлөр, путубузду жууп атканда пут менен баскан күнөөлөр. Бу дарат күнөөлөрдү жууйт бул. Таза кылып намазга даярдайт бул. Намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы. Бейиш намазсыз ачылбайт, намаз даратсыз ачылбайт. Ошон үчүн даратта Хауз-ы Каусарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени танысын десеңиз, урматтуу ага, эни, эже, карындаш, анда биз бу дүйнөдө дарат менен жүрөйлү, дарат алып жүрөйлү. Ден соолугубузга да пайда экен, ырыскыбызга да пайда экен.